Эме мындай. Мына Сөлжанды сіз өзіңіз тарбиялайсыз, да? Мына менің Сөлжаным сіздің Сөлжаныңызға, мысал үшін, сіздің субстратқа, же сіздің азығыңызға көніп кетіші қиын, да? Ошон үчүн биз мүмкүн болушунча малек беребиз, да? Малек кокун анан юбилин сиздин азыгыңызга көнүп кете берет. Жалбырак берсеңиз, башында кичинелигинде, жаштыгында жалбырак жеп кете берет. Органика берсеңиз, баягындай отходдорду, баягы чириндилерди, мына өзүбүздөн калган эмелерди ошого көнүп кете берет, да? А мен 1 миллион өсүп алып келгенмин 1 тонна, 1 миллион сомго. Мен алып келгенде меники бардыгы кырылып калган. Анан кийин ушул менин неме субстратыма келгенден кийинки ташталган юбилин кокондан анан кайра көбөйгөн. Мына чоң Сөлжан барат экен дагы сиздин көңүңүздө же немеде өлүп калат экен да. А бул көндүргөндөн кийин биз азыр азыгынан алгандан кийин үстүнө сала беребиз да азыгын. Үстүнө сала беребиз. Жылы жеп кете берет дагы, ошон үчүн көнүп кете берет да. Анан буну үзүп эле анан экинчи корумга салганда ошондо кыйналып калат, көбү өлүп калат. Ошо которбой ошо көңдү ич аркасын үзбөй бере бериш керек да. Айлантырып төгүп коюш керек, өздөрү жеп жүрө берет ошол жерде. Анан эми мындайда бизде шаарда азыр өтө көп мындай таштанды чыгып жатат да. Анан ошону мына биздин мэрлер дагы, мына айылдын дагы мэрлери, немелери, айыл өкмөттөрү бардыгы ошол таштандыларды сортировка кылуу менен ошондой бир чоң ишкана ачса болот да. Мына Сөлжанды эле бага турган бир жакшы ишкана салып коюп туруп эле ошол жерден мына шаардын бардык дарактардын түбүнө же болбосо бир мындай бакчаларга, парктарга өздөрү биогумус чыгарып, анан ашканын сатып, анан Сөлжанын элге сатып ошентип жакшы бир ишкана ачып алса боло берет эле. Себеби дегенде биз көңдү, мына мен ош тарапта багамын, биз бир хова көңдү 12 000 сомго сатып алабыз. Бир хова 12 000 сом. Көңүңүз 40 дейсиз да? 40. 12 000 сомго сатып алабыз. Бир хова. Биякта азыр. Сerde көп. Текен. Только жүктөп кетет. Бир суроодо жанагы козу карын баккандачы, саманды эме менен обработка кылат деги. Акиташ менен. Ошо саман чирик ошол болобу болбойбу эмеге? Акиташ эгерде гашенный болсо, буга наоборот жакшы болот. Жакшы болобу? Ашказанды тазалап турат да. Анан туугандар Сөлжан бир жыл же 7-8 ай иштегенде Сөлжан бага бир корумда тура бергенде ичин Сөлжанын организминде кислотность көбөйүп кетет, анан кормовой мел деп коет. Билесиздер да, мел, кормовой. Ошодон алып келтирип, эгерде бир хова болсо 30 тонна неме болсо багы көң болсо, ошого бир 100 килограмм алып туруп ошонун үстүнө сээп ташташ керек. Ошону жеп Сөлжан ашказанды тазалап алып туруп, анан дагы бир жыл жакшы иштей берет. Кормовой мелден берип коюш керек. Ошол тазалап коет. Анан кислотность кантип көтөрүлүп кеткен аптекада обыкновенный индикаторный бумага бар го. Ошону аласыздар дагы, чыгарып туруп, эмеге стаканга биогумустан анан Сөлжандан салып туруп кичине үстүнө таза жөнөкөй эле мына немеден неменин суусу бар го багы, легенда суулары. Ошондой сууну алып туруп куясыздар дагы, куюп туруп. Ошол индикаторный бумаганы саласыздар. Салгандан кийин өтө кып-кызыл болгондо, значит, кислотность көбөйгөн. Анан ошол индикаторный бумаганын капталында өзүнүн эмелери бар, светтери бар. Ошого мынтип салыштырып көрөсүздөр да. Эгерде кып-кызыл болуп кеткен болсо, мына кислотность көбөйүп кеткен, ошол мелди колдонушка туура келет. Ошону карап койгула да. Аны билбейбиз биз. Сөлжан жата берет, иштебейт, настроениясы жок, жүрө берет да. Анан баягы мелден бергениңерден кийин выработкасы дагы көбөйүп кетет. Жакшы болот. Анан Сөлжан 8 жылга чейин жашайт, бир Сөлжан. Бир Сөлжан 8 жыл жашайт дагы, өзүнүн аркасынан канча лаган миңдеген эмелер таштап кетет Сөлжан. Тынбай көбөйөт. Каждый 15 күндө
Эркеги 15'ti, ургачысы 16 неме баягындай Сөлжан чыга турган кокон таштайт. Эркеги 15'ti таштайт демек. А булар баягындай булар гемофродит болот. Ошо эркеги да ургачысы дагы жумуртка таштай берет. Ошо. Көрөңүздөр, ошолорду кызыккан өзүңөргө мындай бир көңүлдү салганда кислотность көбөйөт деп атпайсызбы? Ошого көбөйтүп бир 10% бир башка азыктарды салып турсачы? салып турса болот. Ошондо углевод и углерод экөөнү тең берсе, биогумус баягындай гранулированный чыгат. Гранул. Азыр көңдө бере бергенде бизге щепка чыгып атат да. Анан Ошипленный. компоттун калдыктары бар го. Кошулуу берсе болот. Берсе болот, компот. Ооба, болот. Аябай жакшы көрөт ошо. Таттуу болот, анан баягы малек неменен биринчи жаңы коробкада багып атканыңарда ошолордон берсеңиздер терс өрчүп чыгат. Ошону өзүңөрдөн калган компоттогу баягындай алмандын немесин өрүктүкүн ошону акырын көп эмес. Где-то bir 300 граммдай алып туруп ошону ортосуна коюп койсоңуз ошол жерге жыйналып баштайт малектер. Бир 20 күндө эле чоң болуп калат. Тез эле чоңоюп калат. İçke uzun болот да, сөйлөгөндөр. Көбүрөөсү жоон. Мен ошо кайсы жакшы көрсөт. Неме ичке узун болуп атканы, мындай ичке узун болуп аткан, ошол мындай ысыганда өзүн ошентип муздатат. Баягындай наоборот, мына сморщица этип мындай семирип алгандары ол өзүн ысытып аткан болот. Ошондо өзүн муздатып ысытып турат. Акыбалга карап, чоюлганда значит өзүн муздатып атат да, ысып кетти. Сыртка чыгып турган узун болуп жатып алат да. Ошондо значит муздатып аткан болот. Наоборот, көмүл болуп аткан, анан кийин сморщица этип мондо болуп туруп каттык болуп аткан, муну üşүп аткан болот. Ошо. Анда биздин көбүнө эле шарты жок да жанагындай ыздануу жасагандачы. Мен YouTube'дан көрсөк, кадам жайда сыртта эле багып атат да, кышы жайы мененчи. Эми туугандар мынандай да, биз кадам жай менен биздин багында температурный эмебиз кадам жайда азыр мындай футболкачан эле жүрүшөт да. Айырма чоң да. Мына Ошто дагы üşүйт экен. Мен Ошто багып атам го. Ошто üşүп атат меники. Ошон үчүн мен баягындай теплый здание, анан кийин баягындай системасын коюп ошентип жасатып баштадым да. Эми бизге жылуулук кылыш үчүн жөнүндө навес болбой атпайбы? Капиталды жакшыраак кылып 10го 5 кылып салып койгула. 10го 5 эми где-то бир 100 миң тегерегинде расход кетет, бирок ал 100 миңди ал Сөлжан 2 айда эле актап берет да. Зато здание өзүңө калат. И ошончо осуп өзүңдө калат. Күнүгө мисалы үчүн жарым неме тонна эме киргизип койсоң, ошону бир күндө жок кылып сага чыгарып берет да. Siz aytkanыңызга караганда бакылуу айлар эми мындай да туугандар. Эми бир эле цифраны айтып коеюн. Мен 1 миллион алып келдим да. 1 миллионду 1,5 2 айда эле актап бүттүкпү? Коюп койдукпу? Одон сырткары азыр мындай эсептеп жазганыбызды багындай. Мынча сатты, канча сатты деп картотека кылып, баягы саткан адамдарыбыздын паспорттарын алып, мындай кылып бир документ жасап атабыз да, эртеге биогумусту сатканда буларды мен издеп калбайын деп, биогумустун сатышам деп, жардам берем деп. Ошону неме кылганда уже $60 миң саттым. Апрелден бери. Бул деген биз дагы жакшы карай албай атабыз да. Бизге мына жатып неме кылып жакшы иштебей, көбөйбөй аткан мезгилинде ушундай болот. Şu bizge layıktуу экен да, значит бизге бирөө иштеп берет экен да. О, сиз тойдо жүрө бересиз, бул иштей берет деп айттым го видеодо. Ошондой экен да. Месли Сөлжан менен аргындашабыз. Местный Сөлжан менен ичин жарып, анан биздин Сөлжандын ичин жарып, экөөнүн аппараттарын алмаштырып, анан кийин зашивать этип, анан реанимация жаткызып, ошондой кылсак аргындашат. Болбойт. Аргындашпайт. Бизгилерге кошулгусу да келбейт булар. Биздин Сөлжандарыбыз жаман жалкоо. Мен кече кассам неме биякта эле шаар. Кассам Сөлжан бар экен. Значит, тигилер деле өшүбөйт болсо керек да. Ал түрү болгондон тигилер өлүп калбайт да. Өлүп калбайт да. Ал түбүндө бар да. Түбүндө жылуулук бар. Иштебей коет. İstemiyor bu arada.
мен берки алып келгенде кошоюн деп атам, 1-2 күндөчү. Тиги үстүн жаап, жылуулапчы. Болобу? Кошуп койсо, жылууласа. Biraz koyup durunuz. 15 gün koyup dursanız 15 günde. Мына бир коробка бердим, азыр 4 коробка болду. Мен келгенде эле бөлүп салгам да. Анан иштебей койду. Туура эмес, өлдү эми. Мен башка алам деп атам. Бир күнү карасам шыпылдап калышыптыр. Азыр мына бирөө сизден алган бирөөндөй да. 4 бар ошондой. 1 ай. Hazır ошол 4-ünü dağı 8'ge bölüp durup ошол жерде кармап туруп мына да 15 күндөн кийин күн жылып калат, ошондо бөлүп берсеңиз, чоң көңгө салып берсеңиз иштеп кетет деп ошо койдум. Жакшы, мен адегенде өлдү деп аткам азыр. Анан дагы бир суроо бар. Сиз жана гилас алып деген да колдоңуз. Сиз конкретно сертификаты бар кишилерди билесизби? Издебейбиз, ошого барап турабыз. Азырынча ошол пока биз ол балдарга жолугуп элекпиз, сертификатын көрсөтө элекпиз. Пока андай неме компанияны жолуктурабыз. Анда кайткан табаса. Эми азырынча кое туруш керек. Мен дагы отургузайын дедим эле. Мен пока отургузбай эле турам да. Мына күтүп атам, качан ошондой сертификаты бар көчөт келсе, мен дагы 2 гектарга гилас айдайын деп атам. Ошол анан кийин мына жерде Максат деген Жапаров деген ошол кече биздин чогулушка келип отуруп неме алып кетти. Ошодо бар экен бираз. 1000дей гиласы бар экен. Телефон бере аласызбы? Телефон немеге группага таштап коем. ВСЛ-2 деген подвой. Анан сорту ошо балабай экен. 3-чү чоң гилас. Биздики суроолор бүткөн болсо, ондо сөздү жанагы тыйылган алма бакты гектарлар айдашып отур тыйында 22.000-35.000ге чейин чыгат экен эсептеп койсок, эң жакшысы тууганда карлик жакшы экен. Толук карликке караганда анын алмасы 80% товарный чыгат экен. Ал эми биз высокорослый алма барбы, 20% эме чыгат экен. Товарный отбор чыгат. Ошон үчүн эң жакшысы ошону дыйкандарга оңойроо жеткире турган жолдорду да менин оюмда. Эми мында Турцияда аябай көп экен. Сиздин эмеңиз көргөндөн бери кызыгып жүрүп атам. Ал жерде дыйкандарга бекер берет экен. Эми биздин Кыргызстан Турциянын бир эле фирмасы обеспечить коёду. Ушул мамлекеттик уровеньда бир программага киргизиппи, азыр USAID жемелердин программасында бар экен. Банк боюнча дагы каржылоо жолдору бар экен. Эгер ушунун жолдорун сизге өкмөттөн адамдар чыктыбы, чыкпады, ушуларга информация берсеңиз, анан кийин ошол тууралуу иш кылсак. Себеби көпчүлүгү бак эккиси келгенде 1 гектарына 35.000 кетет экен минималдуу эсептегенде, карлик эгиш үчүн. Каждый не может, туңучу. Эми муну масса чыгарыш үчүн көпчүлүк эгиш керек. Чүйдүн жери азык бар. Азыр Өзбекстан 10 жылдыктын ичинде пахта таласын 25%-тен кыскартып, садоводствого өтүп атат. Мисалы, Өзбекстан деген дүйнөдө 4-5 жолдо турат, пахта өндүрүш боюнча. Ошодо золото алтынга тете эмени кыскартып, бак коюп атат. Алда ташый. Жамбыл, Чимкент областы полный эме өтүп атат азыр. Мамлекеттик программа. Алматадан ошол отургузулган алмалардын мөмөлөрү бизге келип сатылып атат. Эми ага карап биздики жакшы болот экен да турганда, экологист таза болот, кылган өтүмдүү болот экен биз. Только бизде бир гана проблема количество чыгара албайт экенбиз. Количество бир болот. Ошон үчүн мен айтканым, сиз ушуларга жанагы көчөт жагын мамлекет аркылуу кредитование аркылуу азыр эми көп түкүрсө көл болот деп азыр фонд ачканбыз. Развитие садоводства деп. Багбанчылыкты өнүктүрүү фондун ачканбыз. Реквизиттерин мына понедельник күнкүгө документтер барды даяр болгон. Ошол счет ачылса, реквизиттерин ошо Кыргызстан боюнча бардык элдерге таштайбыз. Бизге $5 миллион керек. $5 миллион ичинде ошо 1,2 миллион эң акыркы ушулдагы лаборатория келет экен. Административный зданиялары, анан 20 гектарда теплица, анан 200 гектар жер керек экен. Ошонун бардыгын проектке түшүрүп, эсептеп эме алганда эң минималдуу ошол $5 миллион менен бүтөт экен. Эми $5 миллион коротуп ошону жасап ала турган болсок, ошо 3-жылы бизде 3 миллион көчөт, Кыргызстандын көчөтү болот.
именно ошол Германияда, ошол эле Италияда, ошол эле Голландияда жасалган көчөт бизде дагы болот экен да. Анан бул эменин питомниктин мощности жерди эгерде кошуп бере турган болсо, тагы 500 гектар жер кошула турган болсо, биз бир жылда 30 миллион көчөт өндүрүп турсак болот экен да. 30 миллион көчөттүн ичинде жалаң эле ошону мөмө бере турган эмес, мына Кыргызстандын жолдоруна, парктарына, шаарга отургуза турган дүйнөдөгү эң акыркы усулдагы декоративный дарактар болот экен. Анан кийин мындай үйдүн мындай подоконникке коюп өстүрө турган баягындай лимон, алма, ошолордун көчөттөрүнөн бери чыгарсак болот экен да. Эми ал үчүн каражат керек. Кече дагы бул биз министр менен жолукканда бул проблеманы дагы айттым. Азыр ошо бир Кытай инвесторлор келип ошону куруп беребиз деп атышат экен. Бирок алардын куруп бергени мага жакпайт. Себеби алар кандай курат, эртеге алардын саясаты кандай болот, эмне болот, анга бизге түшүнүксүз. Андан көрөктүү биз өзүбүз независимый мына мамлекетибиз өзү ушу урукту башка эч кимге бербей, биз өзүбүз контроль кылып, ошону өзүбүз карасак жакшы болот эле. Анан сиз айткан боюнча карликтен өтөр алма бак жок. Карликтен сиз айткандай 80% товарняк болот да. Высокорослыйдыкы 20%, а полукарликтики болгону 50%. Анан карликти бир эле жолу жасап койсоңуздар, силерге 25 жыл баш оорусу жок. Сугаты дагы өзү менен болот, баягы кескенде дагы башкасы дагы эң оңой болот экен да. А полукарликте расходу аз, $10.000 менен полукарлик бак турат. 450 миң сом көчөткө кетет, 150 миң сом тосконуна кетет, 600 бü. Анан кийин 200 менен капельный кое турган болсо, ошол 800 миң сом менен полукарлик силерге кокон гилас дейсизби, алма дейсизби, өрүк дейсизби, ошондой бак турат да. 700дөн 800 миң сомго чейин. А бирок берки бакка жетпейт баары. Карликке жетпейт. Карлик деген бул ошол мөмө алып, ошодон баюу системасынын эң уша баягындай өзүнүн немесине келтирилген системасы ошо карликовый бак болуп эсептелет да. Эгерде акчаңыздар болсо, эми силерге көп деле неме кылышын, баны объяснять этиштин кереги жок. Силер бардыңыздар карликовый бакты көргөнсүңөр да, туруп бу жердегилер. Мына үстүңөр да. Кым менен? Эмне да? Ошол карликовый бак да. Жакшы болот. Мен 316 кыдырамда именно ушу карлик ооруга алсыз. Анан өсүү процесс күйдүкү кичине жаз кечирээк келип, суу эртерээк түшүп калат экен да. Ошо биздин климатка туура жерден келген көчөттөр мына көлдөн ташыган бактыяр көчөттөрүн да көрдүм да. Мына өзүм да ийип болгон үйдүн алдында. Каланабитинде эле, карлигинде. Ушу мына арага кадам жайдан келген полукарликтер жөн эле кустарный дыйкан өзү бар жакшы берип атат. Жакшы берип. Бул ушу зонада мен билгенден ушулардыкы жакшы болуп атат да. Түшүмү, балензия стойки, калада стойки бияга жакшы. Бир эле жүдөттү, эле анан мына 2 жыл болду, жанагы ажок. Ажокага деле, грушага деле жармашып кетти да. Ал бакты балдар бар көп жакшы эле болуп атат экен. Кирешесин эсептесең жакшы, бирок ушу бизге туура келбейт. туура келе турган бир кайсы мен мыналардыкын да көрдүм, 35 гектар жердики барып көрдүм. Мына бизге туура келе турган бул биздин өзүбүз өндүргөн эле көчөттөр болот да. Өзүбүздүн жерде өсүп, анан өзүбүз жерде бир эле жолу жылдырган, анан кийин эгерде мүмкүн боло турган болсо, ошол астындагы баягы тамыр системасы менен жери менен жылдырса, ошондо жакшы болот эле да. Эми көрбөй атасызбы, азыр финансирование жок. Азыр бизде ушундай балдар бар. Ал инвитро лабораторияны мына азыр бар эле аппараттар менен иштеп туруп, инвитро кылып көчөт чыгарып, ошону жетиштирип бергени ошого акча жок болуп турат да. Эгерде бир финансирование боло турган болсо, көп окумуштуу балдар бизде. Бирок ошолорго карайлап
көчөттүн маселесин чечкениш өтө кыйын болуп атат да. Мамлекеттик колдоо жок, анан элдик колдоо жок болуп атат да. Мына азыр Өзбекстандан түнү күнү көчөт ташылып атат биз жакка. Түнү күнү көчөт ташылып, ошолор жерге көмүлүп атат. Анан ошол кишилер эртеңден баштап мына күн жылт этиши менен мына түндүккө баардыгы жол алат да. Портерине жүктөйт, КамАЗына жүктөйт, немени жүктөйт, баары неде көчөт базар болот. Чоң базар болот да, ошол жерде баардыгын отургузат. Бул 30 жылдан бери кайталанып келип аткан нерсе. Бирок 30 жыл ошолордун эбегейсиз канча миллиондогон көчөтүн отургузуппуз, бирок бизде бак дагы эле жок да. Bunun sebebi nedir? Sebebi ne ошол siz ayткандай көчөттүн бизге түшпөгөнү. Ошол себептен болуп атат. Мына азыр бизде такыр эле көчөт проблемасын мындай караган адам жок болуп атат да. Көчөттү көрүнгөн акчасы бар алып келип, Өзбекстандан, Тажикстандан, Сербиядан, боягы Турциядан ар жактан алып келип сатып атышат, бирок ошону бир көзөмөл кыла турган бир орган жок болуп атат да. Токтоп тур, сен эмне алып келдиң? Бул эмне деген сорт? Бунун подвой эмне? Семечковый, сильно рослый. Буну сен эмнеге алып келдиң? Биз бардыгыбыз интенсивный бакып өтүп атсак. Сен бунун кандай? Буда кандай вирустар бар экен? Сен билдиңби деген мындай сурап, ошону мындай сурап, мындай ордуна кое турган орган жок болуп атат да. Эгерде мисалы үчүн мага полномочия бере турган болсо, мен көчөттү такыр эле ошол мындай окуган эмес адамдарды карматпай койт элем да. Бул көчөт дегенде азыр акча табыш үчүн $200, $300 акча табыш үчүн не границадан өткөзүп берет. Ал келет биздин жерлерге отургузулат. Сокулукка келет, көлгө барат, Баткенге барат, Жалал-Абадка барат, отургузулат. Ошол жерден анан кийин баягы сиз айткандай бактериялык ожог, же дагы бир эме оору боло турган болсо, ошол жердеги жанындагы ошол жерде миллиарддаган сомго курулган ошол бактар, ошол биздин дыйканчылыктын баардыгын не ошол $300 алам деп туруп, же $100 алам деп, же бир алып келип киреше таба коем деп туруп, биздин бардык хозяйствобузду бардыгын билдирип атат да. Анан ошого кандай контроль керек? Бул деген бул коронавирустан да жаман нерсе болуп атпайбы? Бул деген биз азыгыбызды уулап атпайбы? Ошондой адамдарга кандай чара көрүш керек деп ойлойсуздар силер? Мына ушунун бардыгын мына сурап, ушунун бардыгын ордуна кое турган мына биз элбиз. Ошон үчүн туугандар, мына Facebook деген бар, Одноклассник деген бар, Twitter деген өзүңөрдүн оюңарды байма-бай жазышыңар керек да. Мына азыр айыл чарбаны кандай кылып койду? Билесиздерби айыл чарба министерство? Айыл чарба министерствосы суу жок, сууну контроль кыла албайт. Айыл чарба министерствосунан токойду алып койду. Айыл чарба министерствосунан эмнени? Жерди алып койду да. Жерди. Айыл чарба министерствосу бул тиши жок арыстан болгон да. Тиштей албайт, бир нерсеге влиять ете албайт, жөн эле турат да. Мындай министерствого же мурунку полномочияларын кайтарып берип жакшы иштесин, же болбосо эмне? Буларды жоюп ташташ керек да. Ликвидация кылыш керек. А бирок өзүңөр билесиздер, бардык ошол договорлор, бардык ошол бирдиктүү эмелер ошол министерство менен түзүлөт да. Айыл чарба министерствосу бардык жерде бар. Мына ошого мен айтар элем да, туугандар, биз азыр мындай министерствого мен кече барып толтура токой эмелерди койдум да, талаптарды. Мына көчөттү карагыла, мынаны кылгыла, мынаны кылгыла, мынаны сеп, Абдулла Ташевич бул функциялардын бардыгын бизден алып койгон деп атат да. Биз карай албайбыз, экотек инспекцияга кетип калыптыр, вет баягындай контролго кетип калыптырбы? Мен көчөттү контроль кылып бере аласыңарбы десем, биз бере албайбыз дейт да. Hiç kандай bizde emin yok. Айыл чарба целый министерство ошол келип аткан көчөттү контроль кыла турган эмесин алып коюптур да. Бул эмне деген? Бул деген ошо түшүнбөй турган эле бир жумуш болуп атат да. Эми азыр туугандар, бизден бирден бир эмебиз ошол көчөт менен ошол вирусту аныктап бере турган бир орган керек болуп атат да бизге. Келиш керек, ревизия жүргүзүш керек. Баткенден баштап туруп, Караколго чейин барыш керек, текшериш керек ошолорду.
ар бир почваны карап эмне болуп атат, эмне менен ооруп атат, ошого систематический дарысын берип, ошону дарылап, кайрадан жерлерди калыбына келтирип, көчөттөрдү иреттеш керек болуп атат. Азыр баардыгы эле өзү каалаган көчөттү алып келип отургузуп атат. Орусу чыкса, соседине чыкса, бул ответственность албайт да. Мисалы сиз алып келдиңиз, bir жерден отургуздуңуз, мына эки коштаңызды бактерияльный ожог менен оорутуп койдуңуз. Сиз ого жооп бербей атасыз да. Мына көчөттү көрүнгөн орган мындай саты